Биздин коомдо актуалдуу болуп жаткан үй бүлөлүк зомбулук маселелери жергиликтүү маанидеги маселелер болуп саналат. Андыктан биз бул көйгөйгө көңүл кош карай албайбыз. Ушул темага арналган көп сандаган документтер бар. Бирок ошого карабастан биз жергиликтүү кеңештин депутаты катары үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөштө туура иштеп жатабызбы же жокпу? Анык жоопторду ала албай келгенбиз. Мындай көрүнүштүн алдын алуу максатында Жарандык жигердештирүү коомдук фонду USAID-тин ийгиликтүү аймак 2 долбоору менен биргеликте депутаттар үчүн үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча ЖӨП органдары тарабынан кабыл алынып жаткан чараларды көзөмөлдөөгө жана баалоого жардам бере турган усулдук колдонмо иштеп чыгышты. Усулдук колдонмонун негизги максаты жергиликтүү кеңештердин депутаттарына үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча иш-чараларды көзөмөлдөөгө көмөк көрсөтүү болуп саналат. Тилекке каршы мамлекет жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрүлүп жаткан аракеттерге карабастан үй бүлөдөгү зомбулук актуалдуу көйгөй боюнча кала берүүдө. Чаралардын туруктуулугун камсыздоо жана үй бүлөлүк зомбулук менен күрөшкө бардык тараптарды тартуу үчүн биз бул колдонмону бардык муниципалитеттерге баалуу методикалык жардам катары сунуштайбыз. Үй бүлөлүк зомбулук бүгүнкү коомдо чоң көйгөйлөрдүн бири, аны моюнга алабыз. Үй бүлөлүк зомбулук бул жергиликтүү маанидеги маселелерге киргендиктен ар бир жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы бул көйгөйдү чечүүгө, алдын алууга чоң күч аракеттер жумшаш керек. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган катары биз бул багытта коомдук уюмдар менен, эл аралык уюмдар менен тыгыз байланышып чогуу иш алып барабыз. Кубанычтуу жагы USAID-тин ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун алкагында Жарандарды жигердештирүү коомдук фонду жергиликтүү кеңештин депутаттары үчүн үй бүлөлүк зомбулукту четтетүү багытында атайын методикалык колдонмо иштеп чыкты. Бул колдоого ала турган өтө маанилүү документ. Биз бул документти ар бир жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына, жергиликтүү кеңештерге, алардын ар бир депутатына жеткирүүгө аракет кылабыз. Бул усулдук колдонмо депутаттарды чечкиндүү чара көрүүгө жана үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөштү активдүү колдоого чакырат. Биз биргеликте аракет кылганда гана жана бекитилген стандарттарды так сактоо аркылуу гана бул курч көйгөйдү чечүүдө олуттуу прогресске жетишип, үй бүлөдөгү коопсуздук чөйрөнү камсыздай алабыз.